Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде тарбиялык саатка кош келиңиздер. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы биздин үй бүлө. Ал эми сабагыбыздын максаты үй бүлөнүн коомдук, социалдык жана адеп акылактык мааниси жөнүндө түшүнүк алабыз. Экинчи, үй бүлөлүк биримдикте ата-энесин жана бир туугандарын урматтаганды, сыйлай билүүнү, үй бүлө курууда жоопкерчиликтүү болууга тарбияланабыз. Балдар, үй бүлө бул коомдун күзгүсү. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамиле бекемделип, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо, идеялык жана маданият байлыктарыбызды барктоо сезими уялай баштайт. Үй бүлөдөгү мамиле бири-бирин урматтоо адамды баалоодогу эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Үй бүлөдөгү тынчтык, бейкуттук, сый-урмат эң кымбат нерсе. Эгерде үйдө тынчтык болсо, байлык да, максат да, бала да, бакыт да болот. Мамлекеттин мыйзамы болгондой эле ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамы бар. Демек, мамлекетти президент башкарган болсо, үй бүлөнү ата башкарса, ал үй бүлөдө тартип, баланы тарбиялоо жана үй бүлөнү каржылоо да жакшы жолго коюлат. Эгерде бардык жагынан топ келген үй бүлөлөр көп болсо, мамлекет да бекем, күчтүү болору шексиз. Үй бүлө мамлекеттин ячейкасы. Үй кирпичтен курулган сыяктуу үй бүлөдөн мамлекет куралат. Үй бүлөдө мамлекеттин келечек жарандары өсүп тарбияланат. Балдар, силер үй бүлө тууралуу кандай макал лакаптарды билесиңер? Мен силерге азыр макал лакап, накыл сөздөрдөн айтсам, тарбия, салт санаа, келечекке жол үй бүлөдөн башталат. Бир үй бүлөдө чоңойгондордун өздөрүнүн мүнөздөрү, адаттары, кылык жоруктары болот. Жакшы үй бүлөдөн чыккан деген сөз менен адамга ишеним пайда болот. Эмесе балдар, үй бүлө жөнүндө макал лакап айтып көрөлү. Үйдүн кулу да, падышасы да өзүңсүң, андыктан кулдай иштеп, падышадай жаша. Бала бактысы ата-эне мээриминде, ата-эне бактысы баласынын ийгилигинде. Ата-эненин кадырын балалуу болгондо билерсиң. Агайыңдын кадырын жалалуу болгондо билерсиң. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн том бычат. Улуу жакшысы урмат, кыз жакшысы кымбат. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат. Эне үйдүн куту, ата аскартоо. Аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар. Бейиш эненин таман астында. Балдар, сабактарды жыйынтыктоо менен мен силерге эки сапыр окуп берсем. Атаныкы үй бүлөнүн тактысы, эне деген үй бүлөнүн бактысы. Чогултат ынтымак менен ырыскы, бирдикте болсо баарысы. Үй бүлөдө болсо ынтымак, ырыскы бүткүл чогултат. Жыйылмайуу кетпей жүзүңдөн, бактылуу өмүр курушат. Балдар, силерге үй тапшырма, макал лакаптардын чечмеленишин жана ар кимиңер өзүңөрдүн үй бүлөңөр тууралуу чакан дил баян жазып келесиңер. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.